Сахабакан Мамажанова Ош шаарынын тургуну 90 жаштагы апасы кан тапшырып өз каалоосу менен бирөөнүн ден соолугун өз ыктыяры менен чыңдоого, өмүрүн сактап калууга катышуучу болгон. Ардактуу донор. Үйдө апасына каралашат. Кыштын ызгардуу суук күндөрү бекер көмүр Мамажановалардын үй бүлөсүнө да берилди. Kızıl Ay Fonu'na kışlı küllerde, soğuk küllerde şu silep adamlarga birgeni yetti hop. Mende donor apam var 90 kirgen biri yaptı. Şularga, çoğlarga, işçilerge, hammasiga rahmat aytam. Xudoy ömrü uzun rızkı ulu martabası balat bolsun. Bizge berse, ularga Xudoy mindi bersin. Silegen için minnet rahmat. Кыргызстандын улуттук Кызыл Аяк коому Катар Республикасынын Кызыл Аяк коомунун көмөгү менен муктаж үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү акциясын баштады. Аларга бекер көмүр берилүүдө. Мына азыр барсек начальнигimiz шундай көмүр бар экен. Аз камсыз болгон элдерге бериш керек экен. Психический алиги больнойларыбыз бар. Шундай майыптарыбыз бар. Şu аз камсыз болдорго хана мына Кызыл Аяк коому организовать кылган экен. Шунга келип азыр адамдарды алып келип, көмүрдү алып кеткени келдик. Кызыл Аяк коомуга, шуну организовать кылган элге, журтка бардыгыга чоң рахмат. Азыр кышты күнүндө бир кап болсо ham şu элди şu кыштан эс аламан чыгарып алыш максатында жүрөбүз. Демилге кыш мезгилинде аймактардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн көмүргө болгон муктаждыгын жоюу максатында уюштурулган. Улуттук Кызыл Аяк коомунун кызматкерлери жана ыктыярчылары көмүр алганы келген үй бүлө мүчөлөрүнө жардамдашып, үйүнө жеткирүүгө көмөктөштү. Жардам атайын критерийлер менен берилүүдө. Критерийлер бул жерде бизде жалгыз бой карлар, үйүндө майыптуулугу барлар, көп балалуу үй бүлөлөр кирешеси өтө төмөн болгон, ички жана сырткы мигрант үй бүлөлөр ошондой эле кургагычтык менен дарыланып жаткан, кирешеси эң төмөн деңгээлде болгон үй бүлөлөр кирген да. Кайсы тараптан кандай жардам? Бул жардам бизге Катар Кызыл Аяк коомунун тарабынан колдоосу менен берилип жатат. Бекер көмүр таратуу демилгеси аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, кургагычтык менен ооругандарга, майыптыгы бар жарандарга, көп балалууларга жана психоневрологиялык ооруларга көрсөтүлдү. Демилге башка аймактарда да уланат. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.